Бұлар гемофродит болады. Гемофродит болады. Анан кейін бұлар еркеге де ургатысында екі өртеңле жұмыртқа таштай береді. Мына еркеге мисалы үчүн 12 жұмыртқа неме баягы еркегинин жұмыртқасынан 12 чыкса максимум, а неме ургасыныкынан 13түк чыгат да. 13түк чыгат. Мына неменен биогумустун баягы жасоонун принциби биринчиден адам өзүмө ошол органика тамак аш менен камсыз кыламын деп жазаш керек да. Мына азыр көрүп атасың мына жерде ушул биз бул жерде арендага алып турабыз балдар менен. Мына огородду полностью биогумус менен жасадык, анан бирдеме өсүп баштады да. Ага чейин мына камыш басып эле жаткан экен. Мына клубника отургузуп койдук азыр. Ошол жерден уже клубниканын эмесин эң кабрилла дагы эмне деген фламинго деген эң кымбат эмелерин алдык да, 300-350 сомдон 500 сомдон алдык. Мына эртеге ушулардын көчөтүн чыгарабыз дагы, наоборот баягы элге дагы дальше клубниканын көчөтү менен дагы бизнес болот да. Мына эгерде парник кылам десең, теплица кылам десең, сөзсүз түрдө өзүңүн жок эле дегенде бир 50 тонна өзүңүн ушундай буртуң болуш керек да. Мына бул жагынан салып коесуң, бул жака жеп кете берет, бул жака жеп кете берет, мындай эле. Мынаны полностью биогумусун даяр боло берет. Уже 4 айдан мына салгандан кийин 4 айдан баштап туруп, мына баш жагынан алып туруп уже ээлеп, өзүңүн теплицаңа, парнигиңе кеңири иштете бересиң да. Мына бир сөлжанды, мисалы үчүн өзүн 2 сөлжанды мынандай ящикке салып кое турган болсо, мынандай ящикке салып кое турган болсо, 1 жылда 1,5 штука чейин көбөйөт. Шунчалык тез көбөйө турган жаныбар экен да. Анан 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет. Эми элестеткиле. 1 килограмм кыкты 1 сом дейли. Максимально. Эң кымбат, 1 сом дейли. Мына ошону сөлжан жеди. Адан 600 грамм биогумус чыгып атат да. 600 грамм биогумусту 20 сомдон эле сатсак 12 сом болуп атат. 12 сомдон кыктын себестоимостун алып таштагыла, и рабочий сугатчы да, мурап, ошого айлык төлөгөндүгү үчүн же өзүңүн лично времени сатсаң өзүңө, ошондо 1 сом чыгарып койсоң, ошондо ар 1 килограмм кыкты сөлжан жегенден кийин сага 10 сом прибыль алып келип атат. Эгерде сенде мисалы үчүн да 10 тонна кыкты жедире турган болсоң, 1 айда да 500 килограмм сөлжаның болсо, 1 айда ошону жеп бүтө турган болсо, сен ошондо 6 тонна биогумус сатасың да. 6 тонна биогумус сатасың, бул деген 120 000 сом. 120 000 сом министр албайт андай айлыкты. Шундо түшүнүш керек да. Мына азыр айылда Нарында, Беловодскийде, Сокулукта, Чоңалайда, Чаткалда, Баткенде, Ошто, Каракулжада, өзгөндө бар жок жерде мынандай кык бар. Үйүлүп жатат кык. Караган адам жок, адамдар кутула албай атат буданчы. Кутула албай. Кандай кылсам ушул кыктан кутулат экенмин. Бирөө алып кетсе экен деп атат. Болгон эле мына. Ушул мына маточник. Азыр көрсөтүп коеюн мына. Мына ушул алып барып эле мына. Ушул сөлжандарды. Алып барып эле ушуга салып койсо болду, иштей берет сөлжан. Мына. Тынбай ушулар иштей берет. Биз башка иштер менен жүрө берели, өзүбүздүн жумуштарды жасап жүрө берели. Сөлжан иштей берет. Суусун кандай дедиң, суусун? Эми буга суу мүмкүн болушунча органический суу керек да. Эгерде кокустан мисалы үчүн хлор салынган суу боло турган болсо, аны тазалаш керек. Бочкага алып коюп туруп эле, анан бир 2 күндө баягы отурат түбүнө. 2 күндө түбүнө отургандан кийин жанагын уже чөмүчтөп куюп алып туруп, түбүндөгү хлору калып кетет, анан сугарсак боло берет да. Сумарда проблема жок да сонда. Суу менен проблема жок. Мына айтып атам го, мына Нарын областы, бардык эле областтар бакса болот да. Эгерде биз биргеликте ушуну мисалы үчүн көп объем чыгарып туруп, ушуну менен дыйканчылык, багбанчылык кыла турган болсок, эң биринчи эмнеден кутулабыз? Биз эң оор заболевание, азыр онкологиялык оорулар ушунчалык көбөйдү бизде. Эми баша Кудайга тооба кылдым. Мурда онкологиялык больницаларда мисалы үчүн барып, бирөөнү көргөнү барсаң, бир мисалы үчүн больницанын ичинде 4-5 эле киши ооручу да. Азыр очередь. Азыр өпкөмдү алмаштырам, боорумду алмаштырам, бөйрөгүмдү алмаштырам, дагы бир жеримди алмаштырам, толтура оорулар. Булар эмнеден болуп атат? Мына азотту
өзі положенный нормасы 70 килограмм, 90 килограмм да. А bizkiler болса өкіртіп 1,5 тоннаға чейін салып атады. Это значит, превышает допустимые нормы 150 раз. Мына азыр айтып қойдым, Тажикстандан, Өзбекстандан азыр жашылша келіп атады да. Помидоры келіп атады, огурцысы келіп атады, теплицалардан өзімізден шығып атады. Шулардың бардығы допустимый нормадан 150-200 есе ашырып тұрып, анан кейін азотты беріп анан бышырып келіп атышат. Мұның барды біздің денсаулыққа зиян, аны ата-енелер түсініш керек. Балам жейм деселе алып беребеш керек. Өзү жейм деселе жей бербеш керек. Ойлоnuş керек. Эмне жеп атасың сен? Эмне жеп атасың? Токтоо бар жок, өз убагы менен болуш керек. Помидорду, огурцыны кышындасы жебеш керек. Бул деген денсаулыкка аябай зыян. Бир эле помидорду жеп туруп, канча күн ошол боорубуз кыйналып, баягы токсиндерди алып чыга алат. А эгерде биз күнүгө жесек, ал уже справляться эте албай калат да, анан ооруп калат, уже сбой. Болду. А боор ооруганын билбейсиң, ал боор билинбей эле ооруй берет да. Баягы боордо эме жок экен да баягындай. Оору эмес. Мисалы үчүн бир жериң ооруса, ашказаның ооруса, ашказаның ооруганын билет экенсиң, а именно боордуку билинбей эле түгөнүп калат экен да. Мына ошону айтары, биздин фильтрибиз боор. Эгерде биз жалаң ушундай азоттон болгон эмелерди, фунгицид, пицицид, гербицидтерди жей бере турган болсок, акыры түбү барып кыргыздардын бардыгы оорукчан болуп калат да. Мына ушуну мына министерство здравоохранениядан суранамын, чыгып туруп элге айтсын, мына деп текшертип лабораторияда, мына көргүлө, мына арбузду жеген болбойт, буну мындай ичи толтура, мындай зыяндуу, мына помидорду, клубниканы, мына черешняны жебегиле деп айтыш керек, булар бизди сакташ керек. Анан жалаң эле ошо рецепт жазып эле отурушат. Барсаң эле бардык эле башым ооруду десең деле бирдей антибиотик жазат. Башка жериң ооруду десе бирдей эле антибиотик жазат. А мындай буну деген последствиясы менен күрөшүп атышат да. Предупреждение жок биздечи. Айтыш керек. Мисалы үчүн биздин мамлекетте эмнегедир ушундай бир активисттер чыкпай атат да, мына медиктер чыгып туруп, токтоткула, жебегиле, мына зыян, мына зыян, мына зыян. Өз убагында жеш керек. Помидор быша турган мезгили өзү келет. Өзүндө жеш керек. Мынага мисалы үчүн эч нерсе бербеш керек. Мына натуральный өсөт абы. Мына ушунун өзүнүн быша турган мезгили мына июнь бу. Июнда жеш керек да. Анан бунун түбүнө өкүртүп, анан кийин азотту салып, анан подкормка берип, баягы химический. Ошону менен жасап туруп жедирип атат, анан балдар ооруп атат. Ошон үчүн ата-энелерге айтамын, туугандарым, азыр жашылча жемиште мына июндун 15-ине чейин вообще эч нерсе алып бербегиле балдарга. Жөн эле ушул баягы талкан, сары май, мына бизге керектүү нерселерди ошолордон алла. Чучук жедиргиле балдарга үйрөткүлө. Мына ошого окшогон эмелер. Биогумусту багам десеңиздер 0550 20 0007. Менин номерим кайсы маалда болсо эме кылабыз. 0550 20 0007. Үйрөтөбүз, өзүм үйрөтөм. Азыр мен Бишкектемин. Кимдер келип ушунда мастер-класс көргүсү келсе, келиңиздер. Мына топтолуп келиңиздер, бир 20, 30, 50 адам болуп келиңиздер. Мына ушул жерде мен силерге сабак өтөйүн. Иншалла. Канча жыл жашайт ошо эмелер? Бул 13 жыл жашайт экен. 13 жыл жашайт, 13 жыл жашайт. 13 жылдын ичинде булар бир эле Сөлжан 100 канча миң потомство берип таштайт экен да. Мына байкеси. Мына жактан кошулду, Сөлжан деп. Айсам. Кошулду мынакей. 4 ай бүткөндөн кийин. Жактан уже эме чыгат. Биогумус. Биогумус чыгат. 100% уже готовый чыгат. Ооба, готовый чыгат. А Сөлжандар өзү аякталат. Сөлжан бул жака жылып келе берет. Кошулбайт кайда обратно. Ал жака обратно азык жок жака барбайт булар да. Мисалы үчүн биз дастарконду тазалап келебиз, жеп. Уже дастаркон биякта бош болсо ал жака жылбагандай булар да бул жака жылат. Бул жака жылат. 4 айда канчага чейин жылат? 4 айда. 4 айдын ичинде булар эң эле аз дегенде эгерде 100 килограмм сала турган болсоң 4 метр жылат. Уже 4 метрдеги даяр болот. Анан кийинки 4 айда уже 8 метр жылат. А кийинки 4 айда уже 16 метр жылат. Кете берет. Көп. Муну эле бир коюш керек экен да. Ооба, бир жагынан да кой берсеңер акырын жеп кете берет. Ооба. Мына Сөлжан мына жамгырдын суусундагы мындай. Жакшы көрөбү? Көп принимать эте бербейт да, ошон үчүн баягы навестин түбүндө турган неме Сөлжандын биогумусу сапаттуу болот. Мына ачыкка караганда. А бул жерде эми биздики маточник, биздин негизги целибиз бул популяциясын көбөйтүш да. Сөлжанды көбөйтүш. А эгерде ким жасай турган болсо, обязательно навес кылыш керек. Навес. Жука болсо дагы навес болуш керек, чтобы прямое попадание осадков.
кар, жамгыр буга тийбеш керек да. Мына жерде мисалы үчүн азыр воздух очень загрязнен. Билесиздер. Ошон үчүн булдан жаап туруп буга токсиндер буларга түшөт, булардын денесин кадимкидей атыштырат да. Эми акырын Сөлжан менен бирге жашап турсаң, бирге Сөлжан менен сүйлөшкөндү үйрөнүп алсаң, уже Сөлжандын баягы настроениясын да биз байкайбыз. Курсак ач экенин да байкайбыз, ооруп атканын да байкайбыз. Эми бул опыт менен келет экен да. Уже 2 жылдан бери Сөлжандын аппетити жакшы болуш үчүн отходторду аралашыш керек. Отходторду обязательно Сөлжандын аппетити, ден соолугу жакшы болуш үчүн чириген саман керек, саман. Анан кийин баягы бардык баягы чирип кеткен капуста, эме ошолордун эмесинен отходторунан баягы миксерден өткөзүп туруп баягы суюктук кылып бериш керек. Баягы матыснике. Анан кийин баягы сабиз, пияз, эмне колуңардан келсе, пияз азыраак эле, бирок сабиз, капуста ошолорду үстүнө сала бериш керек. Өтө сонун болот. Чириндини жакшы көрөт. Аздан неме алсаңыздар үйрөнүп аласыздар. Жеңил эле окат бул. Иншалла. Үйрөнгүлө, жасагыла. Эгерде мисалы үчүн тез бутума туруп, мисалы үчүн жакшы акча таап, байып, мисалы үчүн бир мындай бизнесмен болом деген кишилерге мен рекомендация берем, өтө жакшы. Мына туугандар, эгерде кимге Сөлжан керек болсо, Сөлжанды багышты үйрөнөм десе, 0550 20 0007 номериме маалымат деп жазыңыздар. Мен силерге Сөлжан багышты үйрөтөмүн. Мына Бишкекте 110 кварталда Жалалабадская 2 дайыма ушул жерде Сөлжан болот. Келип алып кетсеңиздер болот. Бул жерде Мирлан, Кымбат, Асыл деген балдар бар. Ошолор менен байланышсаңыз болот.